долбоордун аталышы көзүрмөн болуп аткандан кийин анда ушул сүрөттөрдө сакталып калган көзүрмөмдөргө кезекти берели. Ошо альбомду карап отуруп дагы ушу биринчи эле сүрөттү көрүп Индияга барган сапарыбыз экен. Кубат Жусупалиев менен чогуу барганбыз. Индия, Непалга ошол жерден жаңы жылды тосгонбуз да. Анан Индияга барып, анан Тадж Махалга барганда экскурсия болуп кыдырып, анан ушу Тадж Махал кантип салынган, ушу жубайын арнап салганын айтып берип, уккандан кийин ушу Кубат эке айтып калды да, силер бул сапарга туура эле келиптирсиңер. Бул Тадж Махал деген силердин жериңер экен, силердин Меккаңар экен дегендей кылып келгиле, мен силерди сүрөткө тартып коеюн деп ошо Кубат эке тарткан сүрөт. Үчөөңүздөр чогуу барган турбайсыздарбы андай? Ушул Кубатбек Жусупалиевди өзү абдан мындай жакшы көрчү. Жакшы көрчү турбайбы? Өзү духовный учитель деп койчу да. Ошо Кубат эке өзү айтчу, мен эки эле нерседен корком. Биринчиси Кудай, экинчиси Кубат эке деп. Бүгүнкү күндө азыр сиздер байланышыңыздар барбы? Ооба. Кубат эке менен бар. Кубат эке эми көбүнчө Алайда турат, бирок Бишкекке келген сайын ошо кызы Жамбы аркылуу жолугуп турганга аракет кылабыз. Ушу өткөн жылы уулум Польшага кетерде как раз бияка келип калыптыр. Ошо Назир айтып калды, Жамбы келди, бияка жолуксак болот экен деп. Анан ошондо уулумду ала баргам. Уулумду көрүп аябай сүйүнүп, Кубат эке акылы атасын, бою мамасын тарткан турбайбы деп. Уулумдун бою узун, ушу Мелистин бир эле арманы бар болчу, боюм кыска деп. Анан мен дагы боюм да бар да ойлой берчимин да, эркек бала болсо бою мени тартса экен депчи. Анан ошо ойлогондой эле ошо бою азыр узун болуп, Өзүнүн жакшы көргөн калпагын башына кийгизди да, ошондочу. жакшы экөө таанышып, сүйлөшүп. Эсте калган көзүрмөмдөр сүрөттөрдө сакталат экен. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, кызы менен түшкөн сүрөтү болчу биз таанышууга барганда деп. Ошо жаңы таанышканда кызы Англияда болчу. Анан ошо мен чогуу жүр дегенде кызы ушакта болсо деп мен бир аз тартындым да. Анан барбай эле койбоймун десем, жок, ошо именно ошо тааныштырайын деп сени алып баратам деди да. Анан кандай кабыл алат деп мен тартынып, бирок баратканча балдар жөнүндө айтып берип, анан кийин ошондо түшүндүм да, аябай балдар менен аябай жакын экен. Барганда бирок кызы ошондо турмушка чыгайын деп бир бала менен таанышып, алдагы атасын жигити менен тааныштырайын деп күтүп аткан. Мелис болсо мени тааныштырайын деп ушинтип ушундай таанышуу болуп калды. Анан бир аз ошо атасын сурак алды десем болот да. Анан биякта дагы бир сүрөт, бул болсо Акаев менен Америкага барганда, Американын президенти менен жолукканда, ошо анда уже оппозицияда болчу, бирок ошого карабастан Мелисти чакырып, негизи ошо биринчи ажообуз ушундай салты болчу да, оппозиционер саясатчылар менен бир алыс жака иш сапарга барганда ала барып ошол жерден сүйлөшкөнгө аракет жасачу. Мелис ошо оппозицияга өткөнгө чейин Аскар Акаев менен жакшы мамиледе болуп, жакшы иштешчү, жакшы жардам берчү. Ошондуктан ошол иш сапарга ала барып, анан ошо мени жамандаган гезиттердин башкы редактору деп тааныштырып, ошол жерде Жорж Буш менен болгон сапарындагы сүрөт. Бул сүрөттө уулу менен кызы экен. Бул сүрөттө болсо ошо как раз Назиралар ошо Эрнисөкө баягы Асаба деген сүрөттү чыгарабыз деп, анан ошо балдарды сүрөтүн ошо биринчи бетке коелу, жакшы бир сүрөт алып келбейсизби дегенде, ошо балдарды атайын студияга алып барып фотосессия кылганбыз. Ошол кичинекейиндеги сүрөттөр экен. Ошондо биринчи бетине атабыздын асабасы көтөрүлдү деп ушундай эмемен чыкканда, Эрнистин эми. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана
Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ошону өзү койгону да укмуш болуп атпайбы, атабыздын асабасы көтөрүлдү деп анан жылдыздагы эме жазганда, баягы эме Эрнис байке ыраазымын, тиги атам тирилип келгенде сүйүнүп калдым депчи. Анан ошол кез чыккандан кийин эле кошуналардын баары силерде Эмилис байкем балдар турбайсыңарбы деп кородон булардан сураса, булар түшүнбөйт, кайсы элдин баары ушинтип гезит деп сурап атат. Мама, эмне биз гезитке чыктык беле деп кичинекей болчу да ошо жакшы түшүнбөй эле ошентип бир күндө атактуу болуп калышкан кородон. Ошол саясатта жүргөндөгү кезинде экен. Бул саясатта Мелис көп кишилерге, көп иш-чараларда, көп ажоолордун менен оппозициянын арасында ар дайым көпүрө болуп жүрдү десем болот да. Анткени Мелис ар дайым ошо ар кандай адам менен тил табышканды билчү. Тилекке каршы ошо адам кызматта жүргөндө, көзү тирүү кезинде достор көп болот экен. Бирок ошо Мелис өзү тирүү кезинде эле кызматтан түшүп калганда бир жыл үйдө отуруп калды. Ошондо эле көп достору эргелип калды. Ошондо эле өзү түшүнүп көп нерсени, ошондо дагы ошо жүрөгү оорусу тездеп кетти го деп ойлоп атам да. Анткени ага чейин ошо жүрөгүм ооруйт деп эч качан айтчу эмес. Өзү да ошо байкабай калды го деп, ошо акыркы бир жылда ошондой болуп кетти. Анан бирок таптакыр эле бүт баары ары карап кетти деп дагы айтууга болбойт. Чолпон эжекем, Чолпон Жакупова эжебиз мен үй бүлөбүз менен катышчубуз. Ошонун балдарына өкүл ата кылып коюп Мелисте. Ошо кызматтан түшкөндөн кийин үйдө отуруп калган учур болчу. Ошол как раз ошо көп кишилер конокко да чакырбай калды деп ошондо бир сүйүнгөнү эсимде да. Ошо Чолпон эже мени конокко чакырмак турсун, ошо балдарына өкүл ата кылып коюп атат деп. Түгүлбай байке эми анын кишиге атамдай жакшы көрөм да. Назира Айтутбай Эрнис билсе керек деп ошо Мелисти да көп айтышат да. Анткени ошо каза болоордун астында журналисттердин баарын чогултуп, асаба агымда иштеген, ошо чогуу Мелис менен иштеген журналисттердин баарын чогултуп бир дасмияга чай берген да. Чайга чакырып, өзү тамашалап, мен өзүмдү өзүм иллюстрация кылып атам деп. Ошол жерге чакырып, баарыбыз чай ичип, бири-бирибизди кечиришели, мен кечирим сурайм, менден кеткен болсо, туура эмес кылган иштерим болсо, ошонун баарын ачык сүйлөшүп чай ичели деп чакырган кезде, ошол жерде ар кандай конкурстарды уюштуруп, ушинтип Мелистин өзүнө дагы карикатура даярдашып. Мелис бир жыл немеден оппозициядан кеткен учуру болбоду беле. Ошондо тилекке каршы ошо чогуу эле жүргөн үзөңгүлөштөрү туура эмес түшүнүп, ошону Мелис бийликке сатылып кеткен деген сөздөрдү таркатып калышты да. Бирок ошондо Мелис жөндөн жөн эле кетип калган жок. Ошондо өзүнүн жанында жүргөн адамдардын ошо 10 оппозиционер болсо 9 мен президент болом деген амбициялары бар экен. Бирок ошол эле учурда болом дегени жаман эмес, бирок өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон үчүн, өлкө үчүн, кыргыз эли үчүн күйөм эмес, ошо өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ошол нерсеге нааразы болуп, бир топ нерселерди башкача жагынан билип калган үчүн кетип калган учур болчу. Ошол учурдан пайдаланып бийлик чакырып алды. Мелис азыр ушундай болуп жүрөсүң, негизи эле сен көп жылдан бери оппозицияда жүрөсүң, көчөдө жүрүп, митингде жүрүп, сүйлөп турган оңой келип иш жүзүндө көрсөтпөйсүңбү деп
алар ошону менен пайдаланды десем болот да. Туура бир четип туура пайдаланды. Сен эгерде ошон чындыгында профессионал болсоң, келип иш жүзүндө көрсөтпөйсүңбү деп. Анан ошондо бирок бул чечим да оңойго турган жок. Көп бир топ ойлонуп, анан кийин барса барып иш жүзүндө мен аракет кылып өзүмдү дагы сынап көрөйүн деп барган учуру болчу. Анан ошондо дагы бирөөлөр туура кабыл алса, бирөөлөр ошондой туура эмес сөздөрдү таратып жүрдү. Анан бирок бир нече убакыт өткөндөн кийин болбой эле ошо мелисти сатылып кетти деген достору деле болбой мелистин эмне үчүн мындай кадамга барганын түшүнүп, анан кийин мелистин кеңешине муктаж болуп, болбой эле кайра келип сүйлөшүп кеңеш сурап жүрүштү. Бул жерде бул сүрөттө бир туугандары окшойт, э? Ошо жаш кезинде ошо ата энеси дагы бар экен. Бар ошо бир тууган бүт үй бүлөсү менен түшүшүптүр. Ошо эң улуусу эле мелис болчу, анан 4 карындашы, анан эринеси. Бул жерде экөөңүздөрдүн баш кошконуңуздөр? Бул биз экөөбүз баш кошкондо күйөө жолдош болуп Тыныч Конушбаев деген досу как раз ошо аз эле убакыт болгон, ошо неменин спорт сарайынын алдында Кожомкулдун эстелигин коюп, анан кийин элдин баары эле вечный огоньго барат, мен программаны өзүм түзөйүн деп, биз ушул жерге келебиз деп, ушул жерге алып келген да бизди. Анан ошол Кожомкулдун колун биякта тагы бар экен, ошол жерге мелис өзүнүн колун коюп ченеп, анан кийин күлүп атканбыз да. Тоюбуз дагы бир досу Темир Сариев деген досунун кафеси бар болчу. Ошол негизи ошо свадьбанын алдында сүйлөшүп калганда, кандай кылабыз деп ошо достор менен сүйлөшүп калганда, ошо тоюңарды бияктан өткөрөбүз, андан кийин ЗАГСтан чыкканда бияка барабыз деп ошол баарын достор менен сүйлөшүп, анан бирок достордун арасында дагы эми өзүң Эшимканов болсоң, анан биринчи жолу үйлөнүп атпасаң, муну жөн эле коелум деп Шаан Шөкөттү дегендер дагы болушту. Бирок ошо достордун арасынан Темир байкеге рахмат, ошо эң биринчи ошо жаңылыкты уккандан кийин эле Аселди биринчи көргөндө эле түшүндүм, ошо мелиске аябай ылайыктуу экен, сени ошо бир көзгө карашыңан эле жакшы түшүнөт экен, экөөңөр сөзсүз баш кошушуңар керек, эч кандай ушактарды укпай сөзсүз баш кошушуңар керек деп ушундай деп мелиске айткандарын досторунун ошо Темир байке болгон да. Бул жерде болсо кызыбыздын тушоо тою болсо керек. Ошо кызым кичинекей, ошо 1 жашында, ошо Мелан ошо тушоо тоюнда, ошондо да коноктор неметип калганда, 2 балам экөө тең 13-үндө туулган күнү. Анан ошондо тост айтып атып бирөө айтканда, Мелис өзү дагы бир кызыктуудай инсан, өзү кызыктуудай жүрөт, анан кийин тескери жүрөт көп учурда. Анан балдары да карабайсыңарбы, тескери датада төрөлүп калганы деп. 13-чү уулум 13 июль, кызым 13 август. 13 июнь эринистики. Эринистики 13 июнь. 13 июнь. Ошого да эринис аябай сүйүнүп жүрчү да. 13 датада деп экөө депчи. Уулуңуз менен кызыңыздын аты дагы өзгөчө экен. Уулумдун атын Мелис өзү как раз Америкадан иш сапардан келген. Анан келгенде эле эркек болсо Адам деп койбойлу деди. Мага да аябай жакты. Макул деп төрөлгөндө эле ушинтип эле сразу Адам деп койдук. Анан кийин кызыбыз болсо тескерисинче 1 ай аты жок жүрдү. Кызым деп эркелетип ат таппайбыз. Анан кийин ойлонуп калдым да мен. Кызым, уулумдун аты Адам, менин атым Асел, экөөтөн Адам башталат.
Анан кызымдын атын ушу М тамгасынан башталган ат болсо деп издеп калдым да. Анан кийин мелистин помощниктери, депутаттар, туугандар, достор ар кандай аттарды сунуштап экөөбүз жактырбайбыз. Анан кийин ошону ойлонуп жүрүп, анан кийин адам мындай түбү еврейлердин эмеспи деп, анан ушу еврейлердин атынан издеп баштадым. Бүт баары жакпаганынан анан ошо еврейлердин атынан ошо Мела деген ат деп бир күнү мез жумуштан келгенде сунуштасам, мааниси кандай экен, эмнени билдирет экен дегенде, девочка красивая девочка, рожденная в гармонии с Богом деген экен мааниси. Анан ушундай экен десем, мааниси аябай жакшы экен деди. Анан кийин Миеллабы же Миеллабы депчи, Эшимкановбу деп сурап калды. О, десем, анда точно бүттү ошого токтойбуз деп, анан ошентип тандаганбыз. Анан уулубуздун атын койгондо дагы ЗАГСта бир топ ушундай ат болобу, болбойбу, кандай туура эмеспи, жөн эле Адам Мелис деп койбойсуңарбы деп дагы сунуштап, анан Мелис болбой, жок ушундай кылыш керек деп. Кой Эшимкановго макул берели, анан кийин 16-га чыкканда балдар өздөрү чечет деп коюшкан. Кызымдыкы болсо тескерисинче кыска, Мелис Миелла, отчествосу жок. Анан анда да күлүшкөн, ошол эле ЗАГСтан. Анан кийин уулуңардыкы мындай узун, кызыңардыкы мындай кыска, силердики дайыма ушундай башкача мейли деп, анан ошентип башкача аттары. Бул ошо туулган күндө кесиптештери ушундай чоң стенгазета, мындай шуточный деген кандай? Тамашалуу ошо коллаждар менен гезит жасап беришкен да, Мелистин туулган күнүндө ошону карап отурган. Бул уулу менен Москвада. Бул ошо уулу биринчи турмушунан ошо уулу Америкага кетип, анан каникулга келген учурунда үйгө келип учурашып, балдарга белек алып келип, анан кийин балдар менен ошо кабинетинде түшкөн сүрөтү да. Анан уулум могу сүрөттү көргөндө, бул Мелистин 7 жашындагы сүрөт, жаңы ошо айылда 7 жашына чейин айылда чоңойду дагы. Анан 7 жашында ошо жаңы шаарга түшүп, анан биринчи түшкөн сүрөтү ошо карындашы менен. Ушул сүрөттү уулум 6 жашында биринчи жолу көргөндө, бул ким деп сурасам, мен деп атпайбы. Ошо ушунчалык окшош деп айтып атпаймынбы? Ошол сүрөттү көргөндө дагы ошо атам деп, хотя эски мындай черно-белый сүрөт болсо дагы ошо бул мен деп, бул ким депчи. Анан ошо атасынын өзүнө окшоштуруп. Назира эже, анда кезекти сизге берели. Сиз да эскерүүбүз калган. Негизи Эрнис сүрөткө түшкөндү жаман көрчү, аябайчы. Анан аны суранып атып араң түшүрчүбүз да. Тойго барсак деле, каяка природага барсак деле, же байкатпай тартып алып, ушундай нерселерди кылчубуз. Ошо жылы эсимде болбой жатат. Нурила кайнежемдин үйүндө жаңы жыл тосконбуз. Анан ошондо менин экинчи никесимди да билесиңер, биринчи никесинен бир кыз, бир уул бар, Татбегим ай. Анан ошо алар да келип, ошо чогуу тосконбуз да. Анан ошондо мен суранып атып үчөөнү тургузуп алып түшүргөн сүрөт болчу. Анда дагы ошо үчөөңөр түшүп койгула деп тартып алгам да. Анан аябай кубанган Эрнис ошондочу, балдары менен тосконго. Эми бул Эрнис деле көп өкүттө болду да, арманда болду, өзүнүн балдары өзүнөн алыс өсүп атса, түшүнчүмүн да аябайчы. Анан ошондо тим эле кубанып, ушундай бир таң атканча жакшы отурганбыз да. Анан ушундай жакшы сүйлөшүп, жакшы баарлашуу болгон. Бул сүрөт деле жакшы экен, чындап эле мынтип карап эстейт экенсиң. Анан сүйлөгөндү да жаман көрчү тойго барганда. Бул сүрөттү карап отуруп, ошо мен Таласка барганда, Мамыткан байкем кызын узатканда суранып атып, анда да араң сүйлөткөм, сүйлөп кой деп атыпчы. Анан ошондо дагы өтө таң калыштуу болгон. Бул Улуттук университетинде окуткан Мырзабек деген агайы кудабыз болуп калып атпайбы? Экөө ошол жерден жолугушуп таң калып, анан эскерүү жазып берди ал агайычы. Анан ошондо жазыптыр да, ошо канчадан бери көрбөгөн менин окуучум кудам болуп калды. Ушинтип ошол жерден көрүштүк, баягыдай эле жаркылдап, баягы эле Эрнис
жакшы окуган, тигине мындай деп. Анан Эрнис негизи Ригада окуган да. Котормочулук бөлүмүнчү. Анан Паймон деген тажик досун аябай айтчы да, анан таң калыштуусу ал Салима экөө Фейсбуктан байланышып, ал Эрниске көңүл айтып, аябай менин телефонумду сураптыр да, көңүл айтып коеюн, мен баягы кыргызча түшүнбөгөндөн кийин Эрнистин эмелери чыгып атса, мен чыгармачылыгы жөнүндө эле чыгып аткан экен деп ойлосом, каза болуп калган турбайбы деп жакында эле байланышып, ошону көп жазып, өзүнүн эсселеринде да бар ошо балачы. Бирок ошо анан ошондо ал экөөнүн сүйлөшкөнүн Салима салды мага. Анан ошондо эле жакшы окуучу, котормо кылчу, анан ушундай бир ырларды жазчы деп айткан экен ал балачы. Анан ал эме деп коюптур ал жерденчи. Анан мен мунун ырларын угуп, жазгандарын мындай Эрнис орусча да жакшы билчү да, орусча которуп берип ошентсе, смыслын түшүнүп, ал мен силердин Чыңгыз Айтматовуңардан да өйдө койчумун деп сүйлөшүүлөр ошондой болуптур да. Эрнис эгер журналистикага кетпесе чоң жазуучу болмок экен деп ал бала ошентип баа берген экен да. Анан мен ойлоп койдум, ошо анда да жазыптыр Эрнисти биз ар кайсы улуттар чогуу окуганбыз депчи, өзбек, казак, бүт ар кайсы эмеден окуп, ошо бүт баарыбыз Эрнисти жакшы көрчүбүз депчи. Эрнис абдан жакшы бала болчу деп. Анан ошентип байланышка чыгып эметип аткандан кийин, демек Эрнис баягы жакшы адамдан ат калат, жаман адамдан дат калат деп коет го. Ошо аты демек ошо баардык эменин жүрөгүндө орноп калган экен депчи. Эми ушу Эрнис анан акын да болгон да, могу ырларында бүт өзүнүн өмүрү менен өлүмдүн жарктай түшкөн учкундары дегендей бүт өзүнүн жан дүйнөсү жазылган ырларындачы. Анан мен тилек кылгам ошо 10 чыкса экен депчи. Анан Кудайга шүгүр 5 ырына 10 чыкты. Мына былтыр Мелис Байкенин эскерүүсүндө Каныкей эже, кыргыз эл артисти Каныкей эже өзү ырдын бет ачарын кылып берди. Жолдошу ошо 3 ырына 10 чыгарган экен Атайбек байкебиз. Анан ошол ырдап өзү башталышын кылып берди. Буюрса дагы далай чыгат деп ойлойм. Анан чыкса тилегим эле ошо болчу. Эми баягы биз ошо Эрнис анан дагы ошо балдарын өтө жакшы көрчү да. Ошо Бегимай менен татты. Анан Бегимай эме деп суранганда, тиги баягы ат башыга барып, чоң энесинин колунда өсүп калган кайненемдин мүрзөсүнө алып барсаңыз ата деп ошенткөндөн, ошо баарыбыз чогуу барып, анан ошондо баратканда Ташырабадка чейин бүт немеге барганбыз. Анан ошондо да үчөөнү сүрөткө тарткам да, Ташырабадтын жанында ошол сүрөтү. Анан ошондо дагы Эрнис баягы немеге жаратылышка барып, баягы кожо жаш тартылган жерге чейин барганбыз да. Анан ошондо тоонун башында төртөөбүз отуруп алып, анан ошондо эскерген да, биз тиги жерден кожо жаш тартылган, анда биз кичинекей кездерибиз депчи. Мен казан ташып баргам, казан көтөрүшүп барып түшүп калгам, бирок кыркып коюшуптур деп ошо жерин деп ошентип айтып бергени бар да. Анан ошо жерге чейин биз эме көрүп, таанышып, балдары да рахат алып, ушунчалык жакшы эмелерди айтып берген. Ошондо дагычы көп мындай Эрнис эми мындай чынында руханий жактан кишиге эме берген киши болчу. Анан мен ошо руханий жактан ач калдым десем болот да. Мындай баарлашуу абдан жакшы болчу. Эрнис менен мындай Бишкекти жөө эле басып койдук көп жерден, бирок ушундай кызыктуу нерселерди айтып берип кантип жеткенин билбей калдысың да. Мындай Эрнис ушактан алыс болчу деген билет го. Мындай бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, бир адамды жаман ойлочу эмес. Ушундай эмелерди айтып берип, экөөбүз көп сүйлөшчүбүз. Өзгөчө Мелис Байкени ошо сүйлөгөн сөзүнөн, кусалыгы көзүнөн көрүнүп турчу да. Ошо жоктоосу, жазгандарынан ошо арман кылып өттү да. Ошо немеге барганда биз баягы тат дагы байкатпай тартып алыптыр. Тиги Эрнис оңой менен билебейт да. Анан кара жоргого суранып атып билеткенбиз. Анан ошондо тат экөөсү тарткан экен, аябай жакшы удачный сүрөт болуптур да. Ошо тат дагы мындай немесине тартып алган экен, соткасына. Көп жерден экөөсү тартып, экөөсүн кучакташып турган жерлерибиз тиешип тат тартып бериптир. Ошо көп түшпөйт. Анан кара жоргого суранып атып бийлеткенбиз Эрнисти баарыбызчы, бийлеп койчу деп баарлыгы. Анан ошол тарткан видео бар. Ошол калыптыр. Мен кийин өзүм депрессияда жүрүп, анан бүт аңтардым да, аңтарып карап, каранын сүрөттөн издеп калат экенсиң, видеодон издеп калат экенсиң. Анан ошону көрүп, ошону эстедим да, суранып атып билеткенбиз. Эми
Эрнис өзү кийин көрүп, койчу муну эч ким көрбөсүн, кара жоргого окшошпой деле калыптыр го деп ошентип айтканда, билечи эмес, бирок балдарыныкын четке какчы эмес. Просто Бегимай суранды, ата билеңизчи дегенде биледи. Ырда десе ырдап койчу. Ошо тамаша экөө болчу, Назира экөөбүз бир ырды ырдаган жатабыз деген. Кайсыны деп бир жолу ошентсе жана эме деген ыр бар го, алма сунсам колуңа, ошону албай аны койдуң да деп ошону ырдайбыз дей берчи Назира экөөбүз деп тамашалапчы. А бирок өзү гитара чертчи, гитара чертип өзү котормодо жана Высоцкийдин ырларын которгон да, карышкыр аңчылык карышкыр деген. Ошону ырдачы, Высоцкийдин ырларын ошо көп эле ырын которду, гитара менен ырдап, анан Виктор Цойдун да ырларын которгон, ошону да гитарага салып өзү ырдачы да. Аны мен эле көргөм. Тартайын десем тарттырбай койгон, өкүнөм, ошо байкатпай тартып берсем болмок экен деп. Ошондой өнөрү бар болчу. Анан жана Таалайбек Турган Назира деген ыры бар го. Ошону Назирам деп эле ырдай берчи. Ошентип тамашалап. Өнөр, көп өнөрү бар болчу. Эгер Эрнис баягы сүрөттү да жакшы тартчу экен кичинекей кезиндечи. Анан ошо Мелис байкени ээрчип көмүр туткан го, ошо режиссер болом деп режиссерлук жакка да, кино тартууга да кызыкчу да. Анан жана Рысбек Жабиров жакшы достордон жана дос жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Эрнистин досу жок болчу, жалгыз болчу да, мындай бир да дос. Мындай баарын досум деп койчу, бирок мындай жакын досу ошо Жеңиш Эдигеевди айтчы, Жыргалбекти айтчы, досум деп. Анан Эмил мектепте жүргөн, 50-ч мектепте, Эрнис эми биякта Бишкекте 9 жыл окуп, анан баягы ата-энеси бул шаардык балдар болуп калбасын деп 10 классты эмеден бүтүп кел деген экен, айылданчы. Анан ошо силердин эмеңер аркылуу ыраазычылык билдирип кетейинчи, Эрнистин ошо айылда классташтарына рахмат айтам да, 1 жыл окуса дагы Эрнис айылга коюлду да, сөөгүчү. Ошо эме эстелигин тургузуп беришти да, эстелигин тургузуп айылда. Ошо ыраазымын ошо классташтарына. Анан мына могу 50-ч мектепте классташтары деле ошо өкүнүчтүүсү өзү өткөндөн кийин табышып мага көңүл айтып, ошо жардам кылышып атат да. Мындай адамдын чындыгында жамандык да билинет экен жүзүчү. Анан Нурлан Калыбеков аябай ошо кайерде болсо Эрнистин ушул чыгармачылыгын эмесин жаш муундарга жеткирейин деп дайыма оозунан түшүрбөй айтып жүрөт. Анан Султан Байкеге ыраазымын. Султан Байке ошо могу Каалгага баш сөзүн жазып берген китепкечи. Анан жана астында калды. Мастер менен Маргаритага дагы жазып берген баш сөзүн. Буга да баш сөз жазып берген, жанагы Мастер менен Маргаритага да жазып берген өкүнөтөр. Анан ошол эле Султан Байке Нурлан Калыбеков ошо могу 45 эмени антологияга киргизишпеди. Чогуу сүйлөшүлгөн экен да, Султан Байке, Нурлан Калыбеков болуп, анан 54 эмени киргизип, ошонун арасында Эрнис да бар, түрк тилине которулду да. Ошонун арасында Эрнистин 3 кирди, түрк тилинде которулупчу. Анан мунун ачылышы бет ачары берде болуп, ошо Султан Байке бизди чакырды. Эми Эрнистен кийин эле Элмирбек өттү, анан Зайыр өтпөдү. Анан ушу үчөөбүз көп жерге чакырылып калабыз да. Ошо анан бизди чакырып, өзү берип, гүл берип, анан ошо чыккандан баягы Зайырдын келинчеги күйөөм өлгөндөн бери гүл ала берем деп көзүмө жаш тегерентти да. Ошо могу балалык кезимдеги альбомдорду алып келбедимби? Эми ушу мен өкүнгөнүм баягы силер айткандан кийин дагы сүрөттү баягы карап, өзүм альбомдорду карап отурсам, көп жакшы сүрөттөр бар экен. Сүрөт бул тарыхта. Ошо экөөбүз альбом карап деле отурбаптырбыз да. Ошондо сурап калмак экен көп нерсени. Бирок ошо сүрөт тартчы, жакшы тартам деп мындай тарткан немелер үйдө деле бар. Анан могу альбомунда да мына бала кезинде тарткан немелери, сүрөттөрү жүрөт да. Ошо Эрнисте талант көп болгон экен, болбосо сүрөтчү болмок экен, же жазуучу болмок экен. Көп манас айтчы. Анан бир жолу ошо жумуштан келсем, өзү гүл шалга түшүп айтып атканын көргөм да. Анан ошондо айтканда мен эме ушуну эми жазышым керек депчи, баягы биягыма эме кылып койдум деп көрсө, мээсине сактап калыш үчүн ал өзү айтчу экен да. Анан ошол эле нерсени мен таң калдым да. Ошо көп эгер болбосо Эрнис манасчы болмок экен же сүрөтчү болмок экен деп мындай
бул өзүнүн көкүрөгүндө канча деген талант эме болуп ошол сыртка чыкпай бук болуп баягы жан дүйнөсү баягы жалгыздык деп жаза берип неме кылганын баары эле ошондон го деп ойлойм да. Досу жок болчу деп атпайсызбы? Эмне үчүн дос күткөн эмес экен? Анын дүйнөсүн түшүнгөн балким адамдар табылган эместир. Ооба, ошо Эрнис өзү бул эми 70-жылкы мен менен тең болгону менен Эрнис мындай чоң атадай болчу да, акыл астыга кетип калган. Акыл астыга кетип калып, ошон үчүн баягы тең жуттар менен өзүнүн деңгээлинде сүйлөшкүсү келчү да. Анан ошон үчүн жана той топурга барчу эмес, жанагындай бир эмелерге барчу эмес, андан көрө бир жакшы чыгарма жазганым жакшы депчи. Анан ошон үчүн дос тапкан жокко деп ойлойм. Бул Жыргалбек Касаболотов экөө жакшы сүйлөшөм, эми адагы дүйнө таанымы кенен эме да, ошо Жыргалбек менен Нурлан Калыбеков ошо кийин эме түзгөн экен да мамилечи. Ошо Нурлан айткандай көп эле ырларын бери деп эме кылды, киргизейин тиги китепке буга десе болбой койгон. Ошо кээ жер Нурлан айткандай кээ жерде гений да болчу да, ушундай адам эле да. Жакшы эскерүүлөр болду, сонун сөздөр айтылды. Бир эме кошумчалык кылып коеюнбу? Эрнис баягы адамдычы бирок мен китеп окугам деп өйдө туруп алып сүйлөчү эмес. Ошо кайсы кишинин деңгээлине түшүп алып сүйлөй берчи да. Анан бир жолу бирөө айтып атпайбы, бир тойго барганда ошо Эрнис эле дейсиңер, деңгээли мендей эле экен го депчи. Анын деңгээлине түшүп алып сүйлөшкөн менен түшүнгөн жок да алчы. Эми ал өйдө туруп алып сүйлөсө ал түшүнмөк эмес да. Анан Эрнис ошо кемсинтчү эмес, ошо адамдын деңгээлине түшүп алып сүйлөшө берчи. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деп коет го. Ошондуктан мындай адамдарды эскерип туруш биздин милдет, парыз. Сиздер да убактыңыздарды бөлүп келип жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Силерге да чоң рахмат, ошо силердин каналыңарга. Эрнистин жакшы сөзү бар, тирүүлүктүн өзү чоң майрам деп. Ошо тирүү экенбиз, майрам экен чын эле. Сиздердин ишиңизге да ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөрүм, анда эмесе ар бир көзөрмемдер бактылуу мүнөттөр менен коштолсун. Ал эми сиздер менен жакшылыктардан жолукканча.